Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар түрмөгү, аны менен мен Нурпей Лашур кызы тааныштырам. Кадамжайда сууга түшүп кеткен наристенин сөөгү табылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткендеги башкармалыгынан кабарлашты. Ага ылайык бүгүн 9 августта Кадамжай районунун Апсамат айылында Апсамат Масалиев атындагы орто мектептин жанындагы сайдагы сууга 2022 жылы туулган кичинекей кыз түшүп кеткен. Аны куткарууга 8 куткаруучу тартылган. Учурда наристенин сөөгү тез жардам кызматына өткөрүп берилди. Жер талашта жездесинен ок жеген баланын абалы жакшы деп бааланууда. Үчкоргон айыл аймагынын Чабай айылында жездесинин огунан жаракат алган жарандын абалы жакшы деп бааланууда. Бул тууралуу Салам медиага Кызыл Кыя шаардык ооруканасынан билдиришти. Учурда жаракат алган адам жандандыруу бөлүмүнөн сыныктар бөлүмүнө которулуп, абалы жакшырууда. Жакынкы күндөрү ооруканадан чыгууга уруксат берилиши да мүмкүн. Белгилей кетсек, өткөн жумада 2 августта Кадамжай районунун Чабай айылынын 60 жаштагы тургуну 49 жаштагы өзүнүн кайнесин жана анын 22 жаштагы уулуна ок чыгарган. Окуяда аман калган 22 жаштагы баланын абалы оор деп бааланып жаткан. Ал болуп өткөн окуядан кийин алган жараатынан улам оң колунан ажыраган эле. Облустук милициянын Салам медиага берген маалыматында кылмышка шектүү жаран учурда убактылуу кармоо жайына киргизилип, тергөө иштери уланып жатат. Ал эми маркум 49 жаштагы жаранга дайындалган соттук медициналык жана биологиялык экспертизанын жыйынтыгы азырынча чыга элек. Кызыл Кыядагы ооруканага медициналык жабдуулар тапшырылды. Улуттук Кызыл Ай коому Кызыл Кыя жалпы дарыгердик практика борборунун көз оорулар бөлүмүнө операциялык микроскоп жана стабилизатор белекке берди. Бул тууралуу аталган уюмдун Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Маалыматка караганда, кечээ 8 июлда Кызыл Кыя шаарындагы ооруканага жогоруда аталган жабдуулар тапшырылды. Ошондой эле операциялык микроскоптун баасы 2 миллион 120 миң сомду түзсө, стабилизатор 45 миң сомду түзгөн. Бүгүнкү күнү бизге тапшырылган операционный микроскоп эмне үчүн алдык? Себеп бизге кайрылган жарандар өтө көп болуп, биздин бир микроскоп менен иштөө мүмкүнчүлүгүбүз тар болуп жетишпей жатабыз. Ошол экинчи микроскопту алсак, бул биздин иштөө мүмкүнчүлүгүбүз жана бир жыл ичинде бизге кайрылган жарандардын тейлөө санын көбөйтүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ушул микроскоптун келиши менен биздин ооруканада жылга 800дөн ашык операция жасаса, азыр ойлоп атабыз, биз 1000ден ашабыз деп, жылдын аягына чейин эле. Кийинки жылдары андан да көп болот. Бул биздин калкка эмнеси жакшы? Чет мамлекет, жакынкы Өзбекстан, Казакстан, Россия же Турцияга барып дарыланган кээ бир ооруларыбыз ушул бизден областтан тышкары аймакка чыкпай туруп дарылоо мүмкүнчүлүгүн алат. Сүлүктүү шаарында ички жолдор капиталдык ремонттон өтүп пайдаланууга берилди. Бул тууралуу шаардык бийликтен кабарлашты. Маалыматка караганда, Султанов көчөсүндөгү жалпы дарыгерлер практика борборунун айланасына, Атайын жалпы билим берүүчү мектеп-интернатынын алдындагы аянтчага, Кошбулак айылындагы борбордук аянтчага жана Разаков көчөсүндөгү салык кызматынын алдына асфальт төшөлүп, шаардын борбордук көчөлөрүнө чуңкурларды жамоо иштери жүрдү. Ал эми улуттук дем берүүчү гранттардын эсебинен Отбасаров, Держинский, Разаков көчөлөрүнө асфальт төшөлүп, капиталдык ремонттон өткөрүлдү. Аталган долбоорлорго жергиликтүү бюджеттен жалпы 2 миллион 700 миң сом каржыланды деп белгиленет маалыматта. Күндүн маанилүү учурлары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.